Президент Садыр Жапаров президенттин администрациясынын Бишкек шаарындагы жаңы имаратынын курулушуна капсула салды. Анда өлкө башчысы куруучуларга кайрылып, курулуш иштеринин сапаттуу жүргүзүлүшүнүн маанилүүлүгүн, бул имарат кылымдарды карытып, азыркыга эле эмес, кийинки муунга да кызмат кылышы керектигин белгилеп, буга чейин бул жерде өткөн кылымдын 50-жылдарында курулган Ысык көл мейманканасы жайгашканын, анын имараты жараксыз абалга келгенин эске салды. Ушуга байланыштуу бул жерде жаңы имараттын курулушун баштоо чечими кабыл алынган. Садыр Жапаров жалпы аянты 21 000 чарчы метрди түзө турган жаңы имарат сапатта салынып, анын дубалдары бекем болуп, көп жылдар бою кызмат кыларына ишенерин жана үмүт артарын билдирди. Ошол эле жерде Садыр Жапаровго келечекте долбоор боюнча президенттик администрациясынын имаратынын маңдайында жайгаша турган административдик комплекстин концепциясы көрсөтүлдү. Белгилей кетсек, курулуш маселелери менен президенттин иш башкармалыгына караштуу курулуш, социалдык, экономикалык жана административдик объектилерди реконструкциялоо боюнча түзүлгөн мамлекеттик дирекция алектенет. Зданиябыз ушул бүгүнкү имаратыбыз кут болсун, кылымдарды карыткан имарат болсун. Сиздерге Кудай күч кубат берсин. Баягы сапаттуу кылып туруп салып койсоңуздар, бул сиздердин, биздин, баарыбыздын кийинки муундарга кызмат кыла турган имарат болот. Мына бул жерде мурда билесиздер, Ысык көл гостиницасы болчу, жатаканасы болчу. Үстүнөн суу кирип, подвалына чейин көл болуп жаткан эле. Мына ошол эрип, өзү эле бир мындан кийин 10-15 жылдан кийин өзү эле урап түшүп кала турган акыбалга келип калган да. Анан билесиздер, өзүңүздөр наразы болгон, тараптарда болгон, муну кайра реконструкция кылып эле оңдоп чыгыш керек, реставрация кылып деп. Ага мүмкүн эмес эле да. Баары бир урап түшүп калат эле. Анан биз чечим кабыл алып, андан көрөкчө ушул жерге бир 100 жылдан кем эмес былк этпей тура турган имарат салалы деп пландаштырып, ушуну ишти бүгүн баштап отурабыз. Анан сиздерге үмүт артабыз, баягы сапаттуу кылып, бекем кылып туруп салып койсоңуздар, ошо кылымдар бою ушул жерде сынын жоготпой турган имарат болот деп мен сиздерге ишенемин. Имарат салып бересиздер деп.